Siz эле эмессиз да, мен сиз менен 10 жыл сүйлөшпөгөн эмесмин. Апам менен сүйлөшпөй жүргөнмүн, Дончук менен сүйлөшпөй жүргөнмүн, Айка менен же Бекуле, Элка менен карындаштарым, инилерим менен сүйлөшө албай 8-10 жыл жүрдүм го. Телефон колдонбой. Неге ошентип жүрдүм? Өзүңүз эсиңизде бар да, баягы кайсы бир жылы сизди прокуратура, военный прокуратура Ошто чакырып бир бала деп мен жөнүндө раса жалган илиптир го. Ошо не эстесиз? Айтсаңыз мага, не дедилер ошондо? Ошол каякта жүрөт, башка болот, ана мына деп анан мен вопрос берип, неме кылып болгондо дело совершенно секретно, биз ответ бере албайбыз деп койгон болду. Ошону айттым. Анан эми угушум боюнча сизге Дони апамды да жакында эле 24-23 военный прокуратура Бишкекте чакырып делону секретканы алгыла дегенде военный прокуратура чакырып чумоосун кылып чыгарбадыбы, жалган элек алар дагы. Ошондо угуп калдым да, Дончук айтып калды. Сиз ошондо Дончук айтсыз го, мени дагы 2018 Ошко чакырганда депчи. Ошондо анан апаңы чакырганын айткан эмес. Мен ошо апамды да чакырып, нар жак бир жак кылып жалган илишип, сизге коминтип жалган илишиптир. Эми секретканы экенин баары билет, эч ким кабар бере албайбыз, айта албайбыз деп. Анан сизге айткандар ошо балаңыз террорист, ошон үчүн сыртта жүрөт деп ошентип айтканбы, не дейт? Эдил Мырзабеков, Мырза Ибраимов деген. Террорист деп башка деп айткан эмес. Балаңыз бир мынабу диний агымдын бир немесинде жүрөгү башка болуп дегенде мен айткам. Мен балам диний агымдын немесинде ояк сыяганы билбейм. Акыркы жолу качан көрдүңүз болду дегенде мен мына декабрда келген. 2014. Сен келгенсиң го? Келип анан диний агым. Мен айттым, диний агым башка аяк бияк нерселер болуп калса, мен баламды бир жолу бир намаз окуганын көргөнүм жок го. Кантип диний агым болот дедим да. Десем анан андай дейт. Як эме дейт. Яркин инкар дейт. Яркин инкар? Яркин инкар. Неше андай мындай деген немени билесиз болу дейт. Мен билбейм да. Мен дин андай мындай неме боюнча вообще понятием жок анан мына болду десем. Балаңыз ошондой немеге кирип кеткен андай мындай немелери боюнча бир информация болду. Мен дедим, балам эгер диндин немесине неме болуп калса, бул дедим намаз окуп башка болуп, ояк биягына неме кылыш керек эле. Мен 2014 декабрда келип 2 жума турдум да, туурабы? 2 жума турду дедим, анан срочно ишим чыгып калды, Бишкекке барбасам болбойт деп Бишкекке кетти. Башка анан эмнеге мынтип сурап атасыз? Башка кылып атты. Мен азыр балам каерде экенин билбейм дедим. Өткөндө кыздарым менен сүйлөшсөм Бишкектеги, атам ушундай чыгып кетти, мен заграницага кетип атам, ол деп кетип калды. Деп Байнура менен сүйлөшкөндө ошондой деген да. 2 февралда, 15 февраль. Канчанчы февралда деп атам. Ошондо мен кеттим деп кетип эле неме отуруп, азыр ушуга чейин эч немеси известность жок болду. Ушундай нерселер неме болуп калды. Азыр баламга сен неме үчүн сурап атасың? Мен эмеси бар менин баламын. Деп башалып болуп калды, мага ака деди, бул гриф секретный дело деди. Бул боюнча мен сизге эч кандай информация бере албайм деди. Бере албасаң анда мени эмнеге чакырдың деди. Менен эле информация алганы чакырдыңбы? Башалып десем, Нерсе деген бала. Ошо аты Эдил да? Эдил дедиңиз. Ошо Эдил Мырза Ибраимов. Ибрагимов. Фамилиясы Мырза Ибраимов. Эмил Эдил болсо. Эмил, Эмил. Анан сендер деп атканыңа сенде информация болуп да айт дедим, эмне кылды балам? Дедим, түшүнөсүз, өзүңүз мага немеде иштейт экенсиз. Сиз ошондо неме делеңиз, эсимде бар, таможня делеңиз. İşte ekensиz, bu giriş sekretini degенде билесиз да. Ошону түшүнөм дедим. Анан